Сен күчтүү болсоң, мен күчтүү болсом, Кыргызстан да күчтүү болот деген ураанын астында Кытайдагы кыргыз студенттери дагы бир демилгелүү ишти колго алып, жөө жарыш уюштурушту. 7 километр аралыкка тынымсыз чуркаган спорт сүйүүчүлөрдүн эң улуусу 76 жашта болсо, эң кенжеси 12 жашта болду. Спортом я занимаюсь всю жизнь. Мен өмүр бою спорт менен машыгып келатам. Өзүм да аскер адаммын. Спорттун эң жеңил түрү бул чуркоо. Майканы кийесиң, ботасты кийесиң, чуркап кетесиң. Мен өзүм менен тең курбуларыма да жеңил спорттун түрү менен машык кыла демекчимин. Өзүм саат 5те турам. Күн чыкканга калган адам эмесмин. Жаштардын да бизден кем болбосун суранат элем. Мен баарыңарга ден соолук каалайм. Спортту сүйгүлө, машык кыла. Успехов во всех начинаниях, как в спорте, так и в работе, и здоровья. Спорт ден соолуктун булагы. Карлыкты кечеңдетин келсе, дене көнүгүүсү менен машык деген сөз калетсиз билим. Кыргыз Юнион уюму уюштурган бүгүнкү жөө жарыш жаш өспүрүмдөрдү да шыктандырды. Мен бүгүнкү жарыш жөнүндө көп нерсе айта алам, анткени мен биринчи жолу 7 километрди чуркап өттүм. Аябай азыр кубанычтамын. Мен деген спортту сүйөм. Жана мен жаштардын атынан айтам, биз спорт кообуз. Ошентип катыша берсин баары, катышсын жана спорт менен алектешсин. Спорт аябай жакшы. Акыркы жөө жүрүш боюнча жыйынтык спорт сүйүүчүлөр жана чыныгы спортчулар арасында калыска салынып, жеңүүчүлөр аныкталды. Жөн гана чуркоого кызыккан агайын эгиздер биринчи орунду багынтышты. Марафон жакшы эле болду. Организация жакшы болду, пристар жакшы болду. Станция да жакшы. Организатор рахмат биринчи очередь. Чогуу келаткан анан подиумдан бул ашып кетти, анан калып калдым. Мындай негизи кээде бул биринчи келет, кээде мен биринчи келем. Ушундай болуп. Кыргыз Юнион уюмунун жаш жетекчиси Талгат Молдалиев: "Менин максатым биздин студенттер ар кандай көңүл ачуу мекемелеринде эмес, спорт менен алектенсе деген оюмдун максатымдын алгачкы кадамдары. Мындан ары да жаштарды спортко сүйүүгө чакыра бермекчимин" дейт. Бул марафондо болсо мындай чоң масштабты өткүзүш бул бир адамга өтө эле кыйын да. Болсо дайыма эле команда күчтүү болуш керек. Ошондуктан бул командабыз менен чогуу кылып ушундай чоң марафонду өткүздүк. Биз болсо бүгүнкү өткөнгө абдан ыраазыбыз, анткени 6 күндүн ичинде биз 200дөн ашык адамды топтодук. 6 күндүн ичиндечи. Дагы кичине убактыбыз көп болсо мындан да масштабты чоңураак кылганбыз. Аны ушул биздин да өкмөткө чоң ыраазычылык да билдиребиз. Анткени ушундай жолду жапкан жактан да бизге мына көмөктөшүп жардам бергенинечи. Да жылдан жылга да мындай спорттук жактан, маданияттык жактан, патриоттук жактан да башка иш-чараларды өткөзгөнгө дайым аракет кылып жүрөм. Келечек жаштардын колунда, андыктан бүгүнкү саамалыгыңар дүйнөлүк деңгээлге жетсин демекчибиз. Биз бүгүнкү марафон жөнүндө көп нерсени айтабыз. Кыргызстанда революция болбой ушундай марафондор өтүп турса, биз Кыргызстан өнүгөт деген ойдобуз. Дайыма ушинтип марафондор болуп, жакшы нерсе алдыга умтулсак болот. Кыргыз Юнионго кааларыбыз чоң ийгиликтерге жетишсин, дагы мынчалык көп масса болсун. Бүгүнкү күндө 300-400 адамды болсо, кийин 5-6 миңге жетип дегендечи. Кичиген көчөрү Асыргак Семетбеев, Акбермет Осмонкулова, Котман таң көрсөтүүсү.